بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقه ilmine байланыштуу Manhajus Salikin китебин окуунан арулантабыз. Эми Дарат китебине келе турган болсок, алымдар тазалык китебин сонун сүрөттө тартиптеп беришкен. Manhajus Salikin китебин мундарижасынан мындайча айтканда мазмунунан билип алсаңыздар болот. Тазалык китебинде канча бап бар, канча бөлүм бар? 10 фасыл бап бар. Биринчи фасыл бөлүм суулар тууралуу. Анткени дарат алуу үчүн суу керек. Суулардын кайсы бири менен дарат алынат, кайсы бир суу менен дарат алып болбойт. Демек, суулардын түрү тууралуу, дарат алуу мүмкүн болгон, мүмкүн болбогон суулар тууралуу баяндашат. Суу өзү тура турган нерсе эмес, көбүнчө бир идиште турат. Кайсы идиштеги суулардан дарат алса болот, кайсы идиштеги суулардан дарат алса болбойт. Экинчи бапта идиштер бабын баяндашат. Суу таптыңыз эми, абдести сууга толтуруп, дарат аламын деген адам көбүнчө инсан ажатканага барып келет. Ошондуктан алымдар бабу адабул истинжа ва кадаил хажа, истинжа кылуу жана ажат өтөө бабын баяндашат. Ажат өтөө баптарынан кийин najasatты кетирүү бабын баяндашат. Анткени ажатканадан негизги кылына турган амал истинжа кылуу. Бул ошол najasatты кетирүү. Najasatты кетирүү да намазда шарт кылынган шарттардын бири болуп саналат. Мына ушуга көрө даратка өтүүдөн алдын ажат өтөө бабынан кийин najasat болгон нерселер эмне, najasаттан кандай тазаланат, мына ушул тууралуу баяндалат. Мына ушундан кийин дарат алуу сыпаты тууралуу бапты баяндашат. Бул китептеги 5-чи бап болот. Эми дарат аралыгында кебирлер масы кийип алышкан болсо, масыга масх тартуу бар шариятта. Масыга масх тартуу шарттары, масыга масх тартуу тууралуу өзүнчө бир бап ажыратылат. Бул 6-чы бап болсо, 7-чи бапта даратты буза турган нерселер тууралуу бап ажыратылат. Бир жолу дарат алган киши кыяматка чейин дараттуу болуп жүрбөйт. Дараты бузулат. Эмнелер менен дараты бузулат? Даратты буза турган нерселер тууралуу баяндалат. Даратты буза турган амалдарды баяндап бүткөндөн кийин гусулду важып кыла турган нерселер тууралуу айтып өтөт. Жана гусул алуу сыпаты жана сүрөтү тууралуу. Эмне үчүн гусулдан алдын дарат алуу, дарат тууралуу айтылды? Анткени дарат көбүрөөк учурайт. Бир күндө канча жолу кайталанат. Ошондуктан гусулду кечиктирип баяндашат. Акырынан алдыңкы бап таяммум бабын айтышат. Таяммум суу табылбай калганда дараттын жана гусулдун ордуна өтөт. Кийин тазалык китебинин акырында хайз, нифас тууралуу баяндап, китабы тахараны түгөтүшөт. Анткени мындан алдыңкы баптар эркек аялга тийиштүү, ал эми хайз, нифас бабы аялдарга байланыштуу болгон үчүн аны акырында баяндашат. Тазалык китебинде, китабы тахарада баптар сонун түрдө тартиптелген. Бул баптардын арасындагы мунасаба, өз ара катыштыгы жана ылайыктуулугу десек болот. Биз биринчи болуп китептердин арасындагы катыштыкты, ылайыктуулукту айттык. Ар бир баптын астындагы айтылган маселелердин жана баптардын бири-бирине катыштыгы бар. Кимдир бирөө бул мунасабатты, бул катыштыктарды, байланышты түшүнүп жетүүсү мүмкүн. Байланыштарды түшүнүп жетүүсү мүмкүн. Кимдир бирөө түшүнүп жете албоосу мүмкүн. Өтө назик болгону үчүн эми автор рахимахулла тазалык китебиндеги 10 баптын биринчиси суулар тууралуу баяндоого киришти. Фаслун фил мия, суулар бөлүмү. Ва амма салату фалаха шурутун татақаддаму алейха фаминаха. Ал эми намазга келе турган болсок, эмне үчүн ал эми намазга келсек деп намаздан баштады? Анткени ислам 5 нерсенин үстүнө курулган деген хадисте шахадатты, күбөлүктү кыскача баяндады. Экинчи рүкүнгө келсек деп туруп, диндин экинчи түркүгү намаздын шарттары бар. Ал шарттар намаздан алдын табылуусу керек. Ошол шарттардын бири дарат деп туруп тазалык бабына киришип жатат. Фаминхат тахара, намазда табылуусу керек болгон шарттардын бири тазалык экен. Намазда канча шарт бар? Намаздын канча шарты бар? 6 шарты бар. Биринчиси дараттуу болуу, экинчиси najasаттан четтенүү, najasатты кетирүү, үчүнчүсү кыблага жүздөнүү, төртүнчүсү ауратты жабуу, бешинчиси ниет жана алтынчысы убакыттын кирүүсү. Мына ушул 6 шарт намаздын шарттары.
Мына ушул 6 шарттан экөөсү тазалык бабында өтүлөт. Китабы Тахарада өтүлөт. Анткени экөөсү даратка байланыштуу. Дарат алуу буга гусул таяммум кирип кетет. Жана нажасаттан четтенүү. Мына ушул 2 шарт жалпы тазалыктын ичине кирип кетет да. 2 шарт тазалык китебинде Китабы Тахарада баяндалып, калган 4 шарт намаз китебинде айтылат. Бул шарттардын өкүмдөрү, бул шартка байланыштуу маселелер көп болгону үчүн өзүнчө китеп кылып ажыратышкан, калган шарттарын намаз китебинде баяндашат. Ва амма салату фалаха шурутун татақаддам алейха фаминха. Демек, намаздын алдынан табылуусу керек болгон шарттары бар. Ал шарттардын бири дарат. Ат-тахара. Кема кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям, ла яқбалуллаху салата би гайри тухурин, муттафакун алейх. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Аллах таала даратсыз намазды кабыл кылбайт. Бухари Муслим. Бирок мындай сөздөр менен Бухари Муслимде келген эмес. Бул хадисти имам Муслим риваят кылган, бирок сөзү ла туқбалу салатун би гайри тухурин. Даратсыз намаз кабыл алынбайт деген лафз менен, сөз менен келет. Имам Муслим риваят кылган хадис. Демек, даратсыз намаз кабыл алынбайт дегенден эмнени түшүнөбүз? Дараттын шарттыгын түшүнөбүз. Даратсыз намаз болбойт. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. Kim çoğun kişine hadesten tazalanbasa, je najasattan tazalanbasa, anın namazı namaz emes dep aytıp jatat. Antkeni darat şart. Şart tabılbagan avalda namaz okuy turgan bolsa, anın namazı namaz emes dep aytılıp jatat. Hades akbarda maksat emne? Bul çoğun daratsızlık degeni. Hades bul manavi daratsızlık. Bul iki türlü bolat. Hades akbar jana hades asgar. Çoğun kişine hadeske bölünür. Çoğun daratsızlık, kişi daratsızlık bolup. Çoğun hades gusuldu vacip kıla turgan nesler. Junuptuk, hayız, nifas, bul ayaldarda gaval gusuldu vacip kılat. Mına uşulardın biri tavılsa, junup, hayız, nifas, biri tavılsa, al kişi muhdis deyilet, daratsız deyilet. Bul çoğun daratsızlık emne menen ketirilet, gusul menen ketirilet. Hadesul asgar, kişi daratsızlık, daratты vacip kıla turgan nesler, jel çıgууsu, siydik çıgууsu, mına uşundaylar, bular hades asgar deyilet. Mından emne menen tazalanat, darat aluu menen tazalanat. Hadesul asgar, darat menen hadesul akbar, gusul menen ketet dep ayttık. Eger su tabılbay turgan bolsa, ekөөsүн ордун таяммум басат. Таяммум да дараттын bir түрү. Najasattan tazalanmagan avalda da namaz okusa, najasattan tazalanmagan avalda da namaz okusa da anın namazı namaz emes deybiz. Albatta namaz okuuchu, namaz oku aralığında kiyiminde, denesinde, namaz okuy turgan ordunda najasattan tazalangan bolуусу керек. Namaz okuy turgan жериң najasattan taza bolуусу керек. 3 avaldын birinde najas bolgon avalda namaz okusa, namazı namaz bolбой kalat. Antkeni najasat ketpey okuldu. Najasat ketirilbey okuldu. Najasattan tazalanbay okuldu. Anın namazı darat alбай же гусул албай дарат алуусу керек болгон киши дарат албай намаз окуса, najasattan тазаланбай намаз окуса, анын намазы намаз эмес деп айтылып жатат. Бул качан? Эгер дарат алууга кадыр болсо, ошол najasатты кетирүүгө кадыр болсо, кадыр болбой калсачы, бир киши гусул алуусу керек, бирок гусул алууга суу таппады, анын ордуна таяммум кылууга топурак да таппады, же кимдир бирөө дарат алуу керек, дарат алаганга суу таппады, суунун ордун баса турган жер жинсинен бир нерсе таппады, бул киши эмне кылат? Алымдар муну мас'алатул фақиду тахурайн, эки тахурду, эки тазалыкты таппаган киши, жоготкон киши, сууну да топуракты да таппаган киши намаз убакыты кирди, чыгып кетейин деп жатат. Даратсыз намаз эмес деп айтылып жатат. Анда качан таяммумга кадыр болсо, сууга кадыр болсо, намаз убакыты чыгып кетүүсүн күтсүн, дарат алып кийин окуйт дейбизби? Же болбосо ошол абалда даратсыз намаз окуй береби? Бул маселеде ихтилаф бар. Алымдар ортосунда өзара талаш бар. Бул маселенин көрүнүшү мына ушундай: намаздын шарты бири-бирине карама-каршы келип калды. Намаздын эки шарты бири-бирине карама-каршы келип калды. Дарат намаздын шарттарынын бири, убакытта намаздын шарттарынын бири. Аллах белгилеп берген убакытта болуусу керек. Бул да намаздын шарттарынын бири. Азыр суу таппаган киши дарат шартына амал кылайын, азыр суу таппаган киши дарат шартына амал кылам, кийин суу тапсам окуймун десе, убакыт чыгып кетип калып жатат. Убакыт деген шартты колдон чыгарып жатат. Убакытында окуйын десе даратсыз окууга туура келип жатат. Ошондо дарат шартын алдын коебузбу же убакыт шартын алдын коюп даратсыз болсо да намаз окуп алабызбы? Бул ихтилафтуу маселе, бул талаш маселе. Бирок туурарагы ошол абалында даратсыз болсо да окуй берет. Таяммум кылып
кылбай окуй берет. Таяммум кылбай окуй берет. Убакыт чыгып кеткенден кийин суу тапса, таяммумга кадыр болсо, ошол намазды кайтарып окуп коет деп айтпайбыз. Ошол окуган эсепке өтөт. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Аллах Таала айтат, Аллах Таала эч кимге анын чамасынан артык жүктү жүктөбөйт деп айтты. Фаттакуллах мастатаатум, Аллахтан колуңардан келишинче коркула. Мындан түшүнөбүз, кээ бир орукчан кишилер дарат кылдыра турган, аны дарат кылдырып кое турган эч ким таппаса, таяммумга бир нерсе таппаса, намазды убактынан чыгаруусу же айыкканда окуймун деп айтуусу өтө чоң ката. Албетте суу таппаса, ошол абалда болсо да окуусу керек болот. Акылы жайында экен, намаз эч качан сакыт болбойт, парыздыктан түшпөйт. Бул эми алсыз киши, сууга алсыз болгон кишинин абалы. Бул кишинин намазы жок деп айтпайбыз. Туура даратсыз окуду, бирок зарылчылык бабынан таппай калды. Таппаган үчүн даратсыз окуду. Намазы намаз болот. Дагы бир абал бар, эстен чыгарып койсочу. Бир киши намаз окуду. Намаз окуп болгондон кийин даратсыз окуган эсине келди. Китепте "Фаман лам ятатаххар минал хадасил акбари вал асгари ван najasati фала салата лаху". Ким даратсыз окуса намазы, ким даратсыз окуса намазды, намаз эмес деп айтылып жатат. Ким даратсыз намаз окуса, намазы намаз эмес деп айтылып жатат. Даратсыз намаз окуп койдуңуз. Намазга өтөбү? Жок. Туурасы кайрадан окуйт. Дарат алып ошол намаздын казасы окулат. Даратым бар деген күмөн менен 5 убак же 4 убак намаз окуган болсоңуз, кийин даратсыздык эсиңизге келип калса, 5 убак намазды же ошол окулган намазды, күмөн менен окулган намазды баарысын кайрадан казасын окуйсуз. Бирок намаз окуп болгондон кийин кийимде najasat тапса, najasаттан тазаланбай окулган намаз да намаз эмес. Бул билип турган абалда najasat менен намаз окуп койгон абал. Эми салам бергенден кийин карасаңыз, кийимде najasat бар экен, билбедиңиз, najasat бар экенин, намаз окуп жатып да билбедиңиз, анда намаз болобу десек, дурусу намаз болот. Najasat менен билбеген абалда намазды окуп койсо, анда намаз кайра окулбайт. Эми бул эки тазалыктын ортосундагы айырмалар. Najasаттан тазалануу менен хадастан тазалануу. Хадастан тазалануу эстен чыгаруу менен же жахилдик менен сакыт болбойт, моюндан түшпөйт. Ал эми najasаттан тазалануу эстен чыгып калса, моюндан түшөт, сакыт боло берет. Ва тахарату наван, эми тазалык эки түргө бөлүнөт. Ахадухума ат-тахарату бил маи ва хия ал-асл. Суу менен биринчиси суу менен дарат алуу, бул асыл, негизги өкүм. Негизи дарат суу менен алынат. Экинчисин айтпады, ал кийин келет, ал таяммум. Факуллу маин назала минас самаи ау набаа минал ард фахуа tahurun. Асмандан түшкөн ар кандай суу, же жерден чыккан ар кандай суу таза болуп саналат. Таза болуп саналат. Yutahhiru minal ahdathi wal akhbathi. Бул тахур суу хадастан да хабастан да тазалайт. Бул хадастан тазалайт дегенибиз, мына ошол асмандан түшкөн, жерден чыккан суулар менен дарат алсак да болот, гусул алсак да болот дегени. Жана хабастан najasаттан да тазалайт. Ошол суу менен тазаласа болот кийимге тийген najasатты. Демек тахур суу деп эмнеге айтылат экен? Бул орунда асмандан түшкөн, жерден чыккан ар кандай суу таза деп айтып жатат. Бул тахур суунун аныктамасы эмес, бул тахурга мисал гана. Тахурдун тарифи алымдар аныктамасы, алымдар айтышат, "Хуал бaqi ala asli khilqatihi", өзүнүн асыл табиятын сактап калган суу. Негизги, ошол өзүнүн негизги табиятын, негиз табиятын сактап калган суу тахур суу деп айтылат. Аллах Таала кайсы табиятта жараткан болсо, кайсы табиятта жараткан болсо, ошол асыл табиятын, негиз табиятын сактап калган суу тахур суу деп айтылат. Аллах Таала жамгырды кайсы сыпатта түшүрдү, ошол сүрөттө сакталып турат. Эч бир өзгөрүү болгон жок. Же деңиз суусу, башка суулардан айырмасы бар, шор, бирок Аллах Таала ошол сүрөттө жаратты. Бул да тахур деп айтылат. Асыл табиятын, ошол негизги табиятын сактап калган сууга тахур дейбиз. Буга мисал кайсы десе, асмандан түшкөн ар кандай суу, асмандан түшкөн суу, жамгыр, дөл, кар эритилип дарат алынса, жерден чыккан ар кандай суу, кудук суусу болсун, алардын баарысы тахур. Бул тахур сууга булардын баарысы мисал болот. Тахур суунун өкүмү эмне? Yutahhiru minal ahdathi wal akhbathi. Кыскача алымдар эмне дешет? Ва tahhiru fi nafsihi wal mutahhiru li ghayrihi. Өзү таза, өзгөнү да тазалайт. Өзү таза дегенибиз, бир жериңизге тийип кетсе, ошол кийимди жууш шарт эмес. Жамгыр тийди, ошол кийимди жууш шарт эмес. Өзгөнү да тазалайт дегени, өзү да таза, эми өзгөнү да тазалайт дегени, андан дарат алса болот, жана najasатты кетирсе болот.
Бұл тахур суының өкімі. Мына ушул жерге чейин иншалла калганын эмки сабакта окуйбуз. Аллаху алам, саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.